Камчыбек Ташиевди президент кылам деген ниетим бар эле. Ушу мынакей 2027-жылы мен өзүм шайлоого барбай эле ушу даяр болуп калса, ушу даяр болуп жакшы иштеп калды, тажрыйба топтоп эми даяр болуп калса ушул камчы катышса мен катышпай эле анан камчыны президент кылып коюп мен эс алууга кетсемби деген менин өзүм планым болгон. Ушул мөөнөттөн кийин. Ушул мөөнөттөн 27-жылы эми январда шайлоо болот да. Ошогон ушундай кылсам деген менин планым болгон. Өзүнө 1 жыл калганда айтканмын. Баягы 1 жыл мурун баягы кызматтан кетерден. 2 жыл мурун десек болот. 2 жыл, 3 жыл болуп калды ошондой деп. Мен деле эми 4 жыл чет өлкөдө тентидим, 4 жыл түрмөдө чиридим. Эми 6 жыл монтип тиги конвой менен жүргөн сыяктуу эле жүрөмүн. Чачым аарды, мен деле эс алайын, небере чөбөрө бар деген ошолорго көңүл бурайын деп, эми кептин ачыгы мен ушинтип өзүнө да айтып, даяр болгон, даярдан, айлана тегерегиңди тазала, тарбияла деп ошентип келгенмин. Анан карасам даяр эмес. Эми эл биригип бир Кыргызстан болуп баратса, анан сен тияктасыңбы же бул тараптасыңбы деген болбойт андай. Мен сени кызматтан алып атам ошон үчүн. Капа болбогун деп туруп анан сен кийинки шайлоого катышам десең шайлоого шарт түзүп берем деп айткам. Сиз айтып туруп алдыңызбы, ал киши күтүүсүз болду деген эле? Жок, айтып туруп эле алдым. Айтып өзүнө. Ал эми Германияда жаткан телефондон айттым. Мына момундай болуп атат биякта. Чатак. Парламентти экиге бөлүп уже момундай болуп атат. Десем, болду сенин чечимиң, эч кандай эмем жок. Анан тиги бу деп ошентип анан күтүүсүз болду деген эми күтүүсүз болот да, телефон чалып сен кызматтан кетип атасың деп айтып атсың. Камчыбек Ташиев кайра кызматка келеби? Садыр Жапаровдун жобу. Камчыбек Ташиев менен жеке мамилеңизге келсек дегенде өзгөрдүбү жеке мамилеңиз? Мындай жолукпай, жүз карашпай калдыңыздарбы? Да, биз 20 жылдан бери 2005-жылы парламентке депутат болуп келгенден бери таанышып, дос болуп, үймө катышып, чай ичип келдик. 2020-жылы болсо, баягы түрмөдөн чыгып, бийликке олтургандан кийин аны ошол атайын кызматтын башчысы кылдым. Да, жакшы 5 жыл жакшы иштеп берди. Бирок бир кемчилиги ушул жакындарын, классташтары дейбизби, группалаштары дейбизби, жакын адамдары дейбизби, ошолорго жакшы көз сала албай калган үчүн, баягы жакшы көзөмөлдөй албай калган үчүн эле баягы кызматтан кетти. Анан анча-мынча баягы кемчиликтери да бар дегендей, адам болгондон кийин кемчилик болбой койбойт. Баарыбыз эми жаңылабыз. Иштебеген адам жаңылбайт дегендей, пайгамбар эмеспиз дегендей. Анан эми дос бойдон кала берет, эми анан кызматка алып келем деген планым жок. Кызматка келеби келбейби деп атпайсызбы ошондой. Президенттик шайлоого барасызбы? Барам, мен жана башында айтып барадым. Өзүм дагы бир срокко, дагы бир мөөнөткө барышым керек болуп калды. Барсаңыз атаандаштык шарты кандай болот? Мисалы, эң сизге келишкис деген атаандаштарыңыздын да шайлоого катышына жол берилеби? Орусча айтканда флаг в руки. Эч кимди биз чектебейбиз. Муну диге неме кылып койгула, анан диге буга бүт тоскула же болбосо дебейбиз. Мисалы, шайлоо таптаза өтөт. Мен могу парламенттик шайлоодо жарыялабадым белем, билесиздер да. Ар ким өзүңөрдүн мына шайлоону укугун элге бердик. Мурда элге берилчү эмес. Мурда кагаз менен бюллетень санап туруп, биринчисиникин экинчисине кошуп коюп өткөрүп койчу. Азыр андай жок да, билесиңер да. Эч кимди чектебейбиз. Бирөөнө бүт тоспойбуз. Мыйзам кандай болсо ошондой коюп, ар бир кандидат бара берсин. Бийик болоюн деп бөлтүрөк $6,000 кресло сатып алганын Жапаров айтты. Теңиз бөлтүрөктү ушундай баалабай койдуңуздарбы, бактабай койдуңуздарбы? Бизге айтпай, өкмөткө айтпай, жемага айтпай эле Кумтөрдүн офисин, баягы Бишкектеки жана Учкунда турат эмеспи, илгертен бери, 30 жылдан бери. Ошону мен көчүрөм башка жака деп туруп, мыйзамдагы уурунун бир имаратын арендага алат. Арендасы дагы тим эле сумма саттын башы. Чуть ли бир айына $1 миллион төлөйм деппи, ушундай арендага алыптыр. Аны ремонт кылып туруп, анан аган момундай мебелдерди алып барыптыр. Ал сатып алыптыр. Мебелдеринин өзүнүн эле отурган креслосу $6,000 кресло. Анан кийин тергөө иши башталып, камалып, анан кийин сен неге $6,000 кресло сатып аласың? Керек болсо президенттин отурган креслосу бири көп болсо $600 эле кресло. Сен неге сатып алдың десе, берген жообу күлкүмүштүү да. Мен өзүм боюм кичинекей, анан баягы $600 креслодо отурсам көчүгүм сыйгалана берет. Анан ошон үчүн $6,000 кресло сатып алдым деп беле. Анан кийин мойнуна алды.
Мен деди баягы европейский стиль менен башкарып жүрүп эле ошолорго ишенип алыпмын. Сиздин айтканыңыз туп-туура чыкты, кечирип коюңуз мен деп. Мен айттым, мен го макул кечире берем как адам катары. Бирок тергөө органдары кечирбейт да сени. Сен төгүшүң керек, ущербтин баарын жабышыңар керек. Мен сага башында айтпадым белем. Сага бул деген тиги европейский компания эмес, сага жеке компанияң эмес. Акчаны үнөмдө ар бир сомдун аркасынан издеп барат, сурап барат деп айтпадым белем. Сен башын шылкыйтып отурду, бирок камалып кетти. With